16 бөлүм. Теңир Шамуэлге Ысрайылга падыша болбош үчүн мен четке каккан шабул үчүн качанкыга чейин кайгырасың? Мүйүзүңдү зайтун майына толтургун да баргын. Мен сени Бейтлехемдик Жышайга жиберем. Анткени анын уулдарынын арасынан мен өзүм үчүн падыша тандадым деди. Шамуэль ага: мен кантип барам? Шабул укса мени өлтүрөт деди. Теңир мындай деди: бир кунажын ала барып, Теңирге курмандык чалганы келдим де. Анан курмандык чалууга Жышайды чакыр. Мен сага эмне кылуу керектигин айтам. Мен сага кимди айтсам, ошону мен үчүн зайтун майы менен майла. Теңир кандай айтса, Шамуэль ошондой кылды. Ал Бейтлехемге келгенде алдынан чочулаган шаардын аксакалдары чыгып, тынчтык менен келдиңби деп сурашты. Ал: тынчтык менен, Теңирге курмандык чалганы келдим. Ыйыкталгыла да, курмандык чалууга мени менен кошо жүргүлө деп жооп берди. Жышайды жана анын уулдарын ыйыктап курмандык чалууга чакырды. Алар келгенде ал Элиябты көрүп: чын эле, бул Теңирдин алдындагы анын майланган адамы деди. Бирок Теңир Шамуэлге: анын өңүнө, боюна караба. Аны мен четке кактым. Мен адам карагандай карабайм. Анткени адам өңүнө карайт, ал эми Теңир жүрөгүнө карайт деди. Анан Жышай Аминадапты чакырып, Шамуэлдин алдына алып келди. Ошондо Шамуэль: Теңир муну да тандаган жок деди. Анан Жышай Шаманы алып келди. Ошондо Шамуэль: Теңир муну да тандаган жок деди. Ушинтип Жышай Шамуэлге өзүнүн 7 уулун алып келди. Бирок Шамуэль Жышайга: Теңир булардын эч кимисин тандаган жок деди. Анан Шамуэль Жышайдан: балдарыңдын баары бул жердеби деп сурады. Жышай ага: дагы эң кичүүсү бар, ал кой кайтарып жүрөт деп жооп берди. Ошондо Шамуэль Жышайга: киши жиберип аны алдыр, ал бул жерге келмейинче биз тамакка отурбайбыз деди. Жышай киши жиберип аны алдырды. Ал кызыл жүздүү, көздөрү жайнаган, сүйкөмдүү жигит эле. Теңир Шамуэлге: тур, ушуну майла, анткени ал ушул деди. Шамуэль зайтун майы куюлган мүйүздү алып, бир туугандарынын ичинен аны майлады. Ошол күндөн тартып Теңирдин руху дөөт менен болду. Шамуэль турду да Рамага кетти. Шабулду болсо Теңирдин руху таштап салды. Ошондо Теңир жол берген бир жаман рух аны кыйнады. Ошондо Шабулга кулдары мындай дешти: мына Теңир жол берген бир жаман рух сени кыйнап жатат. Мырзабыз өзүнүн алдындагы кулдарына буйрук берсин. Алар Гуслини мыкты черткен кишини издеп таап келишсин. Кудай жол берген жаман рух келгенде ал Гусли чертип сени тынчтандырат. Шабул өз кулдарына: мага жакшы черткен кишини таап алдыма алып келгиле деди. Ошондо анын кулдарынын бири: мен Бейтлехемдик Жышайдын күбө аспап черткенди билген эр жүрөк, жоокер, орундуу сүйлөгөн, келишимдүү уулун көрдүм. Теңир да аны менен экен деди. Шабул Жышайга кабарчыларды жиберип: кой кайтарып жүргөн уулуң дөөттү мага жибер деди. Жышай эшекке нан, бир чанач шарап, бир улак артып берип, дөөттү Шабулга жөнөттү. Дөөт Шабулга келип, анын алдында кызмат кылып жүрдү. Ага абдан жагып, анын курал көтөрүүчүсү болуп калды. Шабул Жышайга киши жиберип: дөөт мага кызмат кылсын, анткени ал менин алдымда ырайым тапты деди. Шабулга Кудайдан рух келгенде дөөт Гуслини алып чертчү. Ошондо Шабулдун көңүлү көтөрүлүп, абалы жеңилдей түшчү. Жаман рух андан четтеп кетчү.